Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Ислам Насат медиа порталына келген суроолорго бүгүн Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү, теологиянын доктору Ниязалы Ажаров жооп берет. Анда эмесе, ассаламу алейкум, Ниязалы ажы. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Анда эмесе, суроолорго өтө берсек, бүгүн келген суроолордун ичинен биринчисинен баштай турган болсок, биринчи сурообуз: Ассаламу алейкум устаз, жакшысызбы? Устаз, аял киши каш терген арам делинген. Мен хиджабта жүрсөм, кашымды башка эркектер көрүшү үчүн эмес, жолдошум үчүн терсем болобу? Же ал күнөө болобу? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадисинде ушундай буйрулуп атат: Ла'аналлаху л-вашимати вал-мустаушимати ван-намисати вал-мутанаммисат. Алла Таала денесине татуировка тарткандарды, каш тергендерди лаанаттайт дейт. Ниса сүрөсүнүн 119-аятта жараткан Алла Таала ушундай буйруп атат: Астаиду билlah ва ла амураннахум фала югаййирунна халқаллах. Шайтандын сөзү ушундай айтылып атат, шайтан айтып атат: Алланын жаратканын өзгөртүүгө буйрам дейт. Демек, каш терүү бул эч кандай себеп жок, өзгөртүүгө аракет болуп эсептелет. Бул жактырылбайт, арам кылынган. Үзүрлүү себептер гана болгондо, мисал айтайлы, кайсы бир аял затынын чачы, кашы эркектердикине окшоп кетип, эки каштын ортосу биригип калып, же болбосо көзгө түшүп калып дегендей бир оңтойсуздук жаратып, күйөөсү үчүн дагы, башкалар үчүн дагы бир ыңгайсыздык жараткан бир үзүрлүү себеп болуп аткан болсо, анда ал кашты хирургиялык кийлигишүү менен оңдоп түзөөгө шариятыбызда уруксат берилген. Пайгамбарыбыздын бул хадиси, аяттардан биздин факихтер, алымдарыбыз ошондой үзүрлүү зарылдыктар гана келип чыкканда кийлигишүүгө уруксат берген. Эми бул жерде бир тууганыбыз ошол үйүндө жолдош үчүн жасанса, бети башын жакшына караса, ошол даратка зыян тийбеген боекторду боенуп, өзүн сулуу кармап, аруу кармаганга аракет кылса, бул албетте жакшы, сүннөткө ылайыктуу, бул керек да нерсе. Бирок көчөдө башкалар үчүн эмес. Аял заты көчөдө мындай айтканда скромный болуп, мындай адепке негизделген жүрүм-турумда болгону жакшы болуп эсептелет. Эркектер үчүн деле айтып коюшубуз керек, эркектер деле ошол өздөрүнүн коопсуздугу үчүн жакшы, жакшынакай таза кийимдерин таза болгонго жасалынып жүрүүгө аракет кылганы бул үй бүлөнүн бакубатчылыгы үчүн, үй бүлөнүн бекемдиги үчүн абдан керек болуп эсептелет. Ушул суроого эле кетсек, баягы кээде онкологиялык оорулар болуп калышы мүмкүн да, мисалы аял кишинин чачын алганга туура келип калат. Такыр эле чачын алганга туура келет. Неме ошол убактарда уруксат болушу мүмкүн экен да, кээ бир. Албетте, инсандын ден соолугу, аманчылыгы андай учурда биринчиге чыгат. Ден соолугу үчүн, аманчылыгы үчүн ар кандай хирургиялык, пластикалык кийлигишүүлөргө уруксат берилет. Бул чач үчүн дагы, каш үчүн дагы, денедеги, ошол беттеги, кулак, мурун үчүн дагы, иле үчүн дагы кандайдыр бир кырсыкка кабылган учурлар болсо, мындайда бул уруксат берилген нерсе. Шариятыбыз адамдын ыңгайлуулугун, жашоосун абдан кенен карап берет бизге. Алымдарыбыз мына ушинтип чечмелеп жеткирген. Чоң рахмат сизге. Анда кийинки суроого өтсөк, ассаламу алейкум. Дамыла аялдар сабырсыз болуп баратышат. Эринин ата-энесин урматтабай, сабыр кылбай ажырашып, төрөп таштап раса жүрүшөт. Менин дагы аялым ушинтип жүргөндөр катарында дейт. Аборт кылган, келин кыздар акча жинси болуп көчөдө талалап калышты. Ата-энесине да эрге баш ийбей калгандарга насаатыңыздар айтып койсоңуздар сураныч. Рахмат, катасы болсо кечирим сурайм. Эми аборт жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Аборт ислам динибизде, шариятыбызда кескин түрдө тыюу салынган.
эненин ошол курсагында түйүлдүк пайда болгондон тартып ал Алланын бир жаратыгы, Алланын бир макулугу катары кабыл алышыбыз керек да. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Ayette şunday bir urdat. Estaizu billah. Ve la taqtulu evladakum haşyata imlaqin nahnu narzuquhum. Sadakallahul azim. İsra 31. Kedeylikten korkup öz baldarının aldı öldürmegüle deydi. Biz alarga rızkısın berебиз deydi. Emi abort kanday uçurda kılınıp жүрөт. Ошол карай албай калган баланы деп бул туура эмес. Алла Таала рызкысын берет. Канча insanдар бар ошол бала алуу боло албай зар болуп жүрөт. Кимге зар, кимге кор. Андан кийин динибизде пайгамбарыбыздын ошо сүннөтүнөн алымдарыбыз бизге риваяттарда айтылат. Зынанан болуп калган балага дагы пайгамбарыбыз өлтүрүүгө жок кылууга уруксат берген эмес. Бул Hazreti Abu Bakr учурунда дагы, Hazreti Umar учурунда дагы радиаллаху анхума сахабалардын учурунда дагы ошол уланган. Эми зынанан төрөлсө деле бала төрөлө берсин, төрөлсүн. Себеби ал баланын өзү күнөөкөр эмес. Ага себепкер болгон ата энеси жооп берет. Кимиси атасы, кимиси апасы, ошол ата энеси жооп берет. Ким кайсы күнөө менен, кандай бир себеп менен төрөлгөнүгө ошол себепкер болгондор жооп берет. Ал эми жаш наристе эч кандай күнөөсү жок. Алла Тааланын алдында эң мыкты кул болушу мүмкүн, эң мыкты пенде болушу мүмкүн. Абортко бир гана учурда биз карашыбыз керек. Бул эненин ден соолугуна коркунуч келсе. Эне аманчылык үчүн, эненин тирүү калышы үчүн ошол бир 120 күнгө чейин алымдарыбыз айтат, ошол 120 күнгө чейин мезгилде ошол уруксат берилет абортко. Ага чейин андай үзүрлүү зарыл себеп болмоюнча аборт эч кандай барбаш керек. Мухаммед алейхиссаламдын ошол жолу бизге айткан керези бул өзүнүн үммөтүнүн көпчүлүгү менен сыймыктанам дейт да. Биз бала бакыралуу болгондон эч кандай аянбашыбыз керек. Ар бир төрөлгөн Алла Таала рызкысы менен берет, рызкысын сөзсүз берет. Эми мындай мигрант болуп ошол узак талааларга иштеп атып анда тууралуу да сөз болуп атат. Бул жерде туура айтылып атат. Мекендешибиздин суроосу ошол адеп, иззат, иманды эске албай, ошол көртүрлүк акчанын айынан деп эле баарын жыйыштырып койбошубуз керек. Инсандын абири, ар намысы, кадыр баркы бул улук болуш керек да. Алла Таала инсанды эң ызаттуу улук кылып жаратканмын дейт. Эң көркөм, мыкты кылып жараткам дейт. Демек анын жашоосу дагы мыкты болуш керек, абийирдүү болуш керек. Узакта жүргөн кыз келиндерибиз албетте түшүнөбүз, түшүнүү менен кабыл алабыз. Ошол турмуштун айынан, кыйынчылыктын айынан жүрөт, бирок кандай болгондо дагы балким ас тапсын, балким бир аз курук нан, чай, суу ичип калсын, бирок абийир, ар намыс дайым бийик болуш керек. Ошондой болуп келген биздин ошол мусулман кыз келиндерибиз бар, ошондой болуп келген. Эми анча-мынча кемчиликтер, каталарды түшүндүрүү менен, оройлук менен эмес, жеткирүү менен, жакшынакай жол менен, үлгү болуу менен кылышыбыз керек. Кур'ан-ы Карим ушундай деп атат бизге. Астаиду билlah ва жадилхум биллати хия ахсан дейт. Ошо күрөшүүнүн эң мыкты жолу менен күрөшкүлө дейт да. Күрөшүүнүн эң мыкты жолу жакшынакай сөз менен, жакшынакай үлгү менен, түшүндүрүү менен. Биз чет өлкөдөгү кээ бир учурларга көп болуп калып атабыз. Ошол кыз келиндер кичине ката, туура эмес жолдо жүрүп калса, өтө орой мамиле кылган жигиттер бул туура эмес. Аны түшүндүрүү менен, жеткирүү менен анан ошондой жол тандала бериш керек. Ислам мээримдүүлүктүн дини, кечиримдүүлүктүн дини. Анан баланын, кыздын тарбиясы ташталып калбаш керек. Кыз балдар үчүн эң мыкты тарбиячы бул ата энесинин жанында болгон жакшы. Бүгүн курсагында кийим бүтүндөп эле узакта талаалап кетип калбай, ошол балдардын алдыга болуп, ошол өлкөбүздө дагы жакшына мүмкүнчүлүктөр издегенге эмне жетсин. Башка өлкөдө кыйынчылык, мусапыр болуп талаалап кыйналгандан көрө өзүбүздүн өлкөбүздө дагы ошол жер айдаппы, кандай бир тазалык кылыппы, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдаланыш керек да. Мына ушуну айтмакпыз. Эркектер үчүн деле айтабыз. Бул аял эркек Алла Тааланын алдында бирдей. Биз дайым эле аялдарды күнөөлөй беришибиз керек. Себеби
ага себепкер болгон эркектер да болот. Эркектер дагы Кур'ан-ы Каримде айтат, ошол аял эркек бири-бириңерге ушу үлгү, айрыкча жубайлар бири-бириңерге ошол кийим сыяктуусуңар дейт. Биз мына ушундай жол менен өзүбүздүн улуулугубузду, исламдын бийиктигин жеткиришибиз керек иншалла. Ошол аял кишилер мүмкүн болушунча жеңил иштеш керек да, мисалы курулуш иштеринде эмес, өзү ылайыкташылган, ал жакта тиги автобус айдабай, мындай аял киши ылайыктуу деп ойлойсуздар да? Албетте, туура сурадыңыз. Эң мыкты маселе. Алла Таала аялды, эркекти эки башка табиятта жараткан. Экөө бирдей эмес, табиятынан бирдей эмес. Себеби бирдей болом деп канча умтулса деле жаратылышы бирдей эмес. Эркек башка оор иштерди кыла алса, аял ал менен тең иштерди кыла албайт. Андыктан биздин көрсөткөн пайгамбарыбыздын сүннөт жолу, динибиздин көрсөткөн жолу, ата-энебиздин, улууларыбыздын үлгүлүү таштаган жолу аял кишини бала чаканы карай турган, материалдык камыздай турган бул эркектин милдети. Оор талаалаган иштер эркектин милдети болуш керек. Аялдар үйдө болгону жакшы, балдардын эң мыкты тарбиячысы аялдар болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз айтат, ошол эне бул медресе дейт да. Медресе деген бул тарбия жайы, үйрөтүүчү жай. Эненен алган тарбия эң мыкты тарбия. Эненин сүтүн эмип өскөн наристе бул эң мыкты азык менен, эң мыкты сезим менен өскөн, эң мыкты мээрим алган болот эненен. Андыктан бул энелерибиз, апаларыбыз, кыз келиндерибиз ошо үйдө болгону, эркектер ошол оор жумуштарды аркалап, анан жоопкерчиликти алып жүрүш керек. Тилекке каршы көйгөйлөр бар. Аллага дуа кылайлы. Түшүнүк аң сезүүбүз менен бул тууралыкка бурулуп кетишибиз керек да. Канча мөөнөттө жүрүш керек? Мисалы, күйөөсү иштеп атса Россияда канча мөөнөт? 6 айбы кандай деп ойлойсуздар? Түшүнүктүү. Эми шариатта мынча мөөнөттөн кийин мындай автоматтык түрдө талак түшүп калат деген маселе жок. Бирок узакка калбаш керек. Жубайлар узак болбогону жакшы. Себеби күнөөгө себепкер окуя ошончолук башталат. Эркектер үчүн деле, аялдар үчүн деле жубайлар мүмкүн болушунча ошол бир жашап, бирге аракет кылып жүргөнү жакшы да, талаалап калбаш керек. Анан автоматтык түрдө андай талак түшпөйт. Рахмат. Ассаламу алейкум. Мен жолдошум менен жашай койгонум 6 жыл болду. Мени жообун берген эмес. Бирок бир күн мас болуп келип, сен башың бош деп айтканы келдим деген. Андан башка сөз айткан эмес. Азыркы учурда өзү үй бүлөлү. Мен эмне кылышым керек? Сиздерден жооп күтөм. Чоң рахмат. Өкүнүчтүү окуя. Ушу талак маселесине дайым өкүнүчтүү. Алла Таала эң мындай уруксат берип, адал кылып, бирок жаман көргөн сөз бул талак сөзү. Тилекке каршы ошондой талакка барат экен кээ бир жубайлар. Алла Таала ар бир аял эркекти бири-бирине мындай көз каранды кул кылып, мажбурлап жашоого буйруган эмес. Ар ким нике эркиндик, макулдук менен кыйлат. Кийин жашоодо кандайдыр бир зарылдык келип, мажбур ажырашуу келип чыкса, бул жубайлардын укугу, мажбурлоо жок. Аял киши болсо кайра никеге чыкса болот, эркек киши кайра үйлөнсө болот. Эми бул жерде окуя, сиз сураган окуя, ошол мастын талагы, талакпы деген жагы да бар. Мас биздин Ханафи мазхабынын укуктук ченеминде мастын да талагы түшөт. Мас болуп деле айтса, ошо талак болуп ажырашуу сөзүн айтса, ниетине жараша түшө берет. Аны эми талакты биз экиге бөлүп карашыбыз керек. Биринчиси ачык талагыңды бердим, бир талагыңды бердим, эки талагыңды бердим деп, 3 талакты бермейинче кайрадан ошол идда мөөнөтү деп коет. Ошол 3 ай 3 тазалануу мөөнөтүнөн кийин 3 ай көрүү мөөнөтү өтүп кетпестен эч кандай никесиз эле ошо кайрадан күйөөсү менен жарашып алганга болот. Эмне үчүн 3 ай мындай убакыт бөлүнүп атат да? Ошол мезгилде көрдүңүзбү? Шариятыбыз ушу үй бүлө мүмкүн болушунча ажырашып кетпесе дейт да. Ажырашып кетпесе, кайра тил табышса, ортомчулар ортого түшсө деген бир берилген убакыт. Ошол убакытта бири-бирин кечиришип, узакта калып, бири-биринин кадырын билип, кайра эч никесиз эле мындай жарашып кете берет. Анан кийин дайын талак деп айтылат. Анда эркек киши бир тараптуу
мындай жашап кете албай калат, нике шарт болуп калат, калың кайрадан берип баштапкыдай үйлөнгөнгө туура келип калат эгер мындай каймана кыйыр сөздөр менен ажырашып кетсе. Мисалы, кете бер деди, көзүмө көрүнбө деди, келбе деди. Мына ушундай сөздөр менен эгер ниетинде жашабайм, ажырашам деген ниет менен ошондой кыйыр каймана сөздөрдү айткан болсо, бир мында байын талак түшүп калат деп айтабыз. Бул сөзсүз кайрадан нике жаңылап, кайрадан махрин калыңын берип, 3 талак болмоюнча кайрадан жашап кеткенге уруксат бер. Эмне үчүн 3 талак коюлду, урматтуу агайын туугандар? Бул бир талак бергенде кайрадан жашаганга шарты бар, жарашып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. 2 талак берсе кайрадан шарты бар, жашап кеткенге мүмкүнчүлүк бар. 3төн кийин бул кайталанып атат да. Кайталанып атат, анда жашап кете албайт. Бул мажбур, милдеттүү эмес, жакшынакай ажырашып кетиш керек. Бул жерде дагы бир нерсеге көңүл бурушубуз керек. Берем деген болсо, ал бере элек да. Келечекке айткан болсо, ол түшпөйт. Бердим десе, талагың бердим десе, талак түшөт. Мына ушуну эске алыш керек. Берем десе, түшпөйт. Кыз тараптын, ошо келин тараптын укугу бар, кайрадан мындай жашап жарашып кеткенге. Эгер бул жерде эки тараптын жакшы адамдар ортого түшүш керек да, өкүлдөр ортого түшүш керек, дагы жигитти дагы мындай кепке тартыш керек. Анын деле мындай жоопкерчилигин жеткириш керек. Жөн эле бирөөнү карамагына алып, аны карабай, дагы бирөө менен турмуш үйлөнүп алып, анан келбей жүргөн бул күнөө. Ал ак кара деп бир жоон бериш керек. Ага келин тараптагы ошону айтырыш керек. Анан ушинтип жолго түшүш керек, урматтуу агайын бир тууганымдар.